Ошентип эгемендик алгандан бери бир келишимге келе албаган кыргыз-тажик чегарасына чекит коюлду. 12-13 мартта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип, бул күндөр эки мамлекет үчүн тарыхый датага айланды. Анткени кыргыз-тажик чегарасына байланыштуу келишимдер бекитилген документтерге кол коюлуп, өз ара кызматташууну өнүктүрүү боюнча маанилүү кадамдар жасалды. Аны менен катар чегара чырынан бир тараптуу жабылган эки өлкөнүн өткөрмө жайлары кайра жанданды. 14 март күнү бир нече жылдан бери токтоп калган аба жолдору ачылып, Бишкек-Дүйшөмбү, Дүйшөмбү-Бишкек авиа каттамы ишке кирди. Чегаранын чечилиши менен эки кошуна мамлекеттин саясий, экономикалык, социалдык жана маданий алакаларынын жакшырышын эл аралык коомчулукта кубаттоо менен кабыл алды. Алсак Бириккен Улуттар уюму, Европа биримдиги, Түрк тилдүү мамлекеттер уюму, Жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюму колдоого алса, Сауд Аравия, Россия баштаган чоң державалар куттуктоолорун жөнөттү. Бышкан ашка сынчы көп демекчи, сырттан эмес, ичибизде учурдагы бийликтин ийгиликтерин көрө албагандар да чыкпай койгон жок. Камчыбек Ташиевдин жогорку кеңештеги чегаранын чечилиши боюнча түшүндүрмөсүнөн кийин тажиктерге жерибиз кетти деп тамага айрылганча кыйкыргандар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечилип жаткан тарыхый иштен да упай топтоого аракет жасашты. Котур ташын койнуна катып алгандар биз тажиктерден ашыгы менен алган жерлерибизди айткызы келишпейт. Ушул жерден эске сала кетчү жагдай, каршы чыккандары да, колдогондорду да тарых таразасына салып бир убакытта басым берет. Эки өлкөнүн чегарасы толугу менен чечилип, жол ачылганын арасында Дүйшөмбүдөн учкан сонун эйр авиакомпаниясынын учагы Бишкектеги Манас эл аралык аба майданына келип конду. Полет был очень хороший, как бы очень радостно. Чырдан көрө жаман тынчтык жакшы. Кыргыз-тажик алакасы ордуна келип, мурдагыдай эки элдин ортосундагы достук мамилесинин уланышы маанилүү. Ошентип эгемендикке жеткен күндөн тарта бир келишимге келе албаган чегара маселеси чечилди. Өтүп бара жаткан бул апта ичинде эки мамлекет үчүн маанилүү окуя орун алып, 13 март тарыхый датага айланды. Анда кепти башынан баштап келишимдер ишке ашкан күндүн урунтуу учурларына жана негизги жагдайларына кенен токтололу. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан республикалары үчүн маанилүү тарыхый күндөрдүн бири, анткени эки өлкөнүн чегарасы толугу менен чечилип, эки тараптуу бекеттер расмий түрдө эшигин ачты. Ал үчүн кечээ Тажикстан республикасынын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келген болчу. Расмий жолугушуу бүгүн Бишкектеги ынтымак кордоо комплексинде өттү. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду Кыргыз республикасынын президенти Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Расмий жолугушуу үчүн ынтымак кордоо комплексиндеги флагштокторго Кыргызстандын жана Тажикстандын желектери илинди. Мындан тышкары ардак кароол тизилип, килемдер да төшүлдү. Эки өлкө лидерлери учурашкандан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң ардак кароол ротасынын командири рапорт берип, мамлекет башчылары аскердик түзүмдү айланып чыгышты. Салам болса. Жолугушуу учурунда Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон өздөрүнүн расмий делегация мүчөлөрү менен тааныштырышты. Бул учурда Тажикстандын президенти алгач Кыргызстандын УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев менен учурашып жатып, бир саам убакытка токтоп, талкууга тартты. Анда эмне тууралуу сөз болгону маалым эмес, бирок бул учур көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Эки өлкө лидерлери ардак кароолдун аскер кызматкерлеринин салтанаттуу жүрүшүнө күбө болуп, расмий сүйлөшүүлөргө түштү. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чегара боюнча келишимине кол коюу тагдыр өзгөрткөн тарыхый окуя болорун билдирди. Өлкө башчы Тажикстан менен достукта, коңшулук мамиледе болуу Кыргызстандын тышкы саясатынын негиздеринин бири экенине токтолду. Наши страны связаны древней историей,
Биздин өлкөлөр байыркы тарых, салт жана маданият менен байланышкан. Биз негизги актуалдуу регионалдык жана эл аралык маселелер боюнча окшош позициядабыз. Мунун баары өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары бекемдөө үчүн бекем негиз түзөт. Элдерибиздин биргелешкен аракетинин, саясий эркинин жана тынчтыкка жана ынак коңшулаштыкка умтулуусунун аркасында биз биргеликте конструктивдүү өз ара аракеттенүү үчүн бекем негиз түзүп жатабыз. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз тараптын жылуу мейман достугуна ыраазычылыгын билдирип, эки өлкөнүн элдерин көп кылымдык достук жана ынак коңшулук байланыштырып турганын белгиледи. Мы настроены и далее укреплять эти связи. Биз бул байланыштарды мындан ары да бекемдөөгө даярбыз. Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн чек аралары боюнча тарыхый чечим кабыл алабыз. Чек ара боюнча келишим мамлекеттер аралык мамилелерди мындан ары чыңдоо үчүн бекем негиз түзөт. Ал эми кол коюла турган документтердин топтому тажик-кыргыз мамилелеринин жаңы барагын ачат. Бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыгы өз ара мамилелерди элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына жооп берген жаңы деңгээлге чыгараарына ишенем. Откроет новую страницу. Ошентип Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун Кыргыз Республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-тажик өз ара аракеттенүүсүн арттырууга багытталган жалпы 14 эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ошондой эле тараптар биргелешкен билдирүүгө Кыргызстан менен Тажикстан республикаларынын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюшту. Муну менен катарлаш эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын ачылыш аз эме болду. Элелектеги Кайрагаш жана Баткен районундагы Кызыл Бел чек ара өткөрүү пункттарынын расмий ачылышы президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон аталган өткөрмө бекеттердин ишин жандандырууга онлайн уруксат беришти. Разрешаю. Уважаемый президент Республики Таджикистан, разрешите возобновить деятельности контрольно-пропускного пункта Туристан, Маданьяр на таджикско-кыргызской государственной границе. Разрешаю. Кызыл Бел жана Кайрагач көзөмөл өткөрүү пункттарына эки өлкөнүн чек арага чектеш облустарынын жетекчилери жана тургундар катышты. Белгилүү болгондой, Кызыл Бел пунктуна жакын жерде боз үйлөр тигилип, сүмөлөк бышырылган. Эки өлкөнүн тургундары бул саамалыкты көпкө күткөнүн айтып, сүйүнүчүн жашырышкан жок. Жол ачылганга ушундай сүйүнүп турам. Кызыл Белдеги туугандарым, аке-эпелерим, сиңдилеримди, кайын журттарымды, тууган уругумду эми көрүшүп насип болсо. Өткөрмө пунктунун иштөө тартиби күнү түнү эл аралык мүнөзү боюнча эл аралык өткөрмө пункту. Өткөрмө пункту көп тараптуу жүк ташуучу автоунааларга жана ошондой эле жарандар үчүн түзүлгөн. Кайрагач жана Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоодогу маанилүү кадам болуп саналат. Ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы соода, экономикалык кызматташтык жана достук байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деген ишеним жогору. Мы провели. Алдыңкы мезгилде эки өлкөнүн экономикалык потенциалын натыйжалуу пайдалануу менен соода экономикалык кызматташтыкты сапаттуу өнүктүрүү үчүн зарыл чаралар көрүлөрүн белгиледик. Мамлекеттик сапардын алкагында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашууга жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Тажикстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жеткиликтүү камсыз кылуу боюнча макулдашууга кол коюуну кубаттайбыз. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкектен дүйшөмбүгө жана Коджентке авиа каттамдар ачыларын маалымдаган. Ошондой эле автобустук каттамдарда жанданарын кабарлашкан эле. Биздин көңүл борборубузда транспорт жана коммуникация тармагындагы кызматташууну өнүктүрүү маселелери болду. Экономиканын жана жалпы региондун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында эки өлкөнүн транзиттик транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн өз ара пайдалуу пайдалануу маанилүүлүгүн белгиледик. Тийиштүү ведомстволорго эки мамлекеттин ортосундагы авиа каттамдарды
Ошондой эле чек ара аймактарын камтыган автобус маршруттарын калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Биз буга чейин тиешелүү көрсөтмөлөрдү берип, эртеңден тарта Душанбе-Бишкек, Душанбе жана Бишкек-Хожент багыттары боюнча авиа каттамдардын биринчи рейстери башталарын билдиребиз. Ошентип сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыгы ишке ашты. Президенттер белгилегендей, эки өлкө ортосундагы аба жолдору ачылып, бир нече жылдан бери токтоп калган каттам кайрадан жанданды. Душанбеден учкан Somon Air авиакомпаниясынын учагы Бишкектеги Манас эл аралык аба майданына келип конду. Бул аба жолдору Кыргызстан жана Тажикстан республикаларынын президенттеринин сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы жыйынтыгы. Буга чейин эки республиканын аба жолдору 2019 жылдан баштап токтотулган эле. Кыргызстан-Тажикстан аба жолдорунун алгачкы каттамында жалпы 114 жүргүнчү келди. Алар эки өлкөнүн чек ара чектеринин чечилиши менен кайрадан карым-катыш мамилелеринин жанданышына кубанып тургандарын жашышкан жок. Жүргүнчүлөрдүн арасында көп жылдар бою уул кыздары, жакын туугандары менен катыша албай калган жарандар да келишкен. Дружба, она как бы влияет на Достук бул бардык элдердин жана мамлекеттердин келечектеги өнүгүшүнө салым кошот. Ошондуктан мындай достук алакалардын жанданышы эки өлкөнүн бирдей алдыга жылышына позитивдүү маанайда таасирин берет жана албетте кубаныч тартуулайт. как бы очень радостно. Ну, я, конечно, очень рада. Впечатления хорошие. Албетте кубанып турам, сезимдер жакшы, достугубузда ийгиликтери коштосун. Чек аралардын ачылышы менен куттуктайм, силердин жана биздин калктын ден соолугун тилейм. Эки өлкөдө тең жаркын келечек каалайм. Биз абдан кубанычтабыз, силерди да Тажикстандан күтөбүз. Хорошее пожелание. Что мы очень рады. Ждем всех вас тоже к нам, в Таджикистан. Полет был очень хороший, мы очень впечатлены. Учуу абдан жакшы болду. Таасирлендим. Кыргызстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн ортосундагы аба каттамдары жанданганына абдан кубанып жатабыз. Республика Таджикстан, Кыргызская республика, это очень рады. Juda yaxshi bo'ldi polyotimiz. Mana ikki davlat prezidentlari Janobiy Ali bilan Qirg'iziston prezidentlari rahmatki biz yaxshi mana qashtoqlarni ko'rgani kelyapmiz. Xudo xolasa Qirg'iz xalqi bizni yaxshi kutib oldi. Ularga ham tashakkur. Бул жакка кимге келатасыз? Ким бар? Balalarımız var, şurada kışlarımız var, şurada Xavarag'a kelyapmiz. Бул жакта жашайбы? Ha, жашайды. Кыргызстан жана Тажикстан республикаларынын карым-катышы үчүн эки авиа жол ачылат. Бишкек, Дүйшөмбү. Дүйшөмбү-Бишкек авиа каттамын Тажикстандын Somon Air авиакомпаниясы аткарат. Ал эми Бишкек-Хожент, Хожент-Бишкек авиа каттамын Osman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы 12 апрелден тарта каттамдарды жүргүзүп баштайт. Учуу жумасына эки жол аткарылмакчы. Тажикстанга азыркы учурда только эки эле направление учат. Бул өзүңүздөр билгендей биринчи столицасын ачышыбыз керек, бул Борборна. Андан кийин келе турган шаар Тажикстанда бул Худжант. Анан ошо Худжантка чабыз, анан кийин по мере необходимости анан биз да көрөбүз. Бирок мен айтып кетишим керек, дагы сезондо тамчыга дагы ачайлы деп атабыз. Душанбеден тамчыга учат, Худжанттан тамчыга ачабыз. Андан башка кышкы сезондо Караколго дагы ачабыз. Мурда пандемия учуруна чейин Кыргызстанга Тажикстандан 180 миңге жакын туристтер келип турган. Эми эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан ары да жандандыруу максатында республикалар ортосундагы туризмди күчөтүү максаты коюлууда. Ал эми бортто негизинен аталган өлкөнүн белгилүү журналист жана блогерлери да келген. Алар туризмди жандандырууга маалыматтык жактан колдоо көрсөтөт деген ишеним болууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстан, Тажикстан бул тоолуу өлкөлөр. Бул эки өлкөлөрдүн экотуризм, тоолуу туризм боюнча иштешкенге ушундай зарылчылыктарыбыз бар. Булар бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул жаңы туристтик багыттарды тажрыйба алмашуу жана ошондой эле туристтик агымдарды, туристтердин агымдарын көбөйтүү боюнча ушундай иш-аракеттерди алып барабыз. Биздин мамлекетке ушу Европадан, Россиядан жана башка өлкөлөрдөн көп туристтер келет. Мындан биздин мамлекеттен тышкары дагы ошо Тажикстанды, Өзбекстанды да көрүп кеткиси келет да. Ошо чек ара маселелери чечилип, чек ара ачылгандан кийин ошо негизи биздин регионго
туристтердин агымы көбөйөт деп эсептейм. Хочу отметить, что участвуя на международных туристических... Лондон, Берлинде өткөн эл аралык туристтик көргөзмөлөрдө кыргызстандык кесиптештерибиз менен байма-бай жолугуп турганыбызды белгилеп кетким келет. Биз чек аранын ачылышын көпкө күттүк. Талкууларды жүргүзүп турдук. Анткени комбо турларды сатуу менен эки өлкө бири-бири менен катташа алчу эмес. Анткени бир эле саякат турларында бир нече мамлекеттерди тандоо менен стандарттык же үнөмдүү уюштурууда тоскоолдуктар болгон. Албетте Тажикстанга келген туристтер Өзбекистандан кирип, бирок Кыргызстанга чыга алчу эмес. Бул албетте туристтерге ыңгайсыздыкты, тоскоолдуктарды жаратып, туристтердин наразычылыгы болуп келген. Заходили... Бейкапар өмүр сүрүүнү эңсеген Баткендин чек ара чели ушул күнгө чейин коркунучта жашады. Күндүр түндүр санаага салган ар түрдүү ойлор менен жашоосун улантып келди. Элди түшүккө салган чек ара чырынын буга чейин келип кеткен бир да жетекчи чече алган жок. Мындай жоопкерчиликти алгысы да келбеди. Ал эми президент Садыр Жапаровдун чек араны чечүү тапшырмасын эрк менен кантип аткаруу керектигин Камчыбек Ташиев көрсөтө алганын буга чейин мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов белгилеген эле. Аны менен катарлаш бул маселеде коомчулуктун айрым катмарында ар түрдүү сын пикирлер айтылып келүүдө. Тажиктерге жерибиз кетти деп көкүрөк каккандар болууда. Бирок бүткөн ишке сынчы көп дегендей, арабызда бийликтин ишин көрө албай, элдин оюн бурмалоого аракет кылгандар да жок эмес. Улут жетекчисинин президенттин тапшырмасын так аткарып, үлгү көргөзүп, оозунан түшүрбөй, аягына чыгарып, элге өзү биринчи терең өздөштүрүп айтып чыккан ишти аткарган биздин КУИМПнын төрагасы Камчыбек мырзанын ишине ийгилик каалайлык, журтубузга тынчтык каалайлык, жатып алып, жан баштап алып, мындай кылса болмок, тигиндей кылса болмок деп жеңил паа сөздөрдү жайбайлык, кайра тирилип, журт ээлеринин алдына биригелик, ушу тынчтыгыбызды Кудай бизге ырыскы кылсын, жугумдуу кылсын. Мындан ары дайыма чек арабыз бузулбасын. Коңшунун же өлүп кутуласың, же көчүп кутуласың. Коңшу менен мамиле түзгөндү билиш керек. Коңшу аябай ыйык кыргыз наркында салтында. Бала бакыраңа бир тууганыңа бербеген үйүңдүн ачкычын коңшуңа калтырып кетесиң. Атам келсе, апам келсе, киргизип кой, чай берип кой деп. Чек аранын жетишилишине байланыштуу эл аралык уюмдардан жана башка өлкөлөрдүн жетекчилеринен колдоо жана кубаттоолорда жок эмес. Европа биримдиги Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын делимитациясы жана демаркациясы боюнча акыркы келишимдерге кол коюлушун кубаттады. Буга чейин Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Түрк тилдүү мамлекеттер уюму, Жамааттык коопсуздук келишими уюму жана Шанхай кызматташтык уюмуда кыргыз-тажик чек арасы чечилгенин колдоого алган. Ушундай эле кубаттоо жана куттуктоолор Россиядан, Сауд Аравия падышачылыгынан, Туркиянын тышкы иштер министрлигинен да келген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абизбилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.